2010-2011 жылдары мен Москвада болдум эле. Ошол жакта иштеп мигрант болуп жүргөн кезде орус кемпирлер менен кичине баарлашып сүйлөшүп калганда орус кемпирлер ушундай көзүнөн сызып ыйлайт эле. Бизде келечек жок, бизде келечек жок, жаштарда келечек жок, бизде төрөлүү жок деп. Биздин жаштарган төрөлгөн жаштардын арасында дагы келечек жок. Не дегенде 5-күнгө чейин ушунчалык чыдашат да 5-күнү жумуш бүтөт да. Жумуш бүткөндөн кечинде агат. Чындыгында эле мен таксист этип өзүм иштегенде көрүп калдым. Жаштарды бир 80% десем жаңылбайм, 80% центрди көздөй агылат, клубтарга барып, не деген гана иштерди кылбайт. Чындыгында ушул деңгээлде да. Анан силерде Орто Азияда үмүт бар, Орто Азияда келечек бар, силерде төрөлүү бар, силерде кыздарыңар тизеден ылдый кийишет, силерден көкүрөгүн жаап жүрөт, намыс бар, ариет бар, диниңер бар деп айткан эле да орус кемпирлер. Чындыгында эле бизде улуу динибиз бар, келечегибиз бар. Ушул деңгээлде кетсек абдан жакшы болот. Бирок агып кетип, бурулуп кетпейли да. Ушу биз азыркы кетип аткан деңгээлибиз абдан жакшы. Ушу темп менен кетели. Анан азыр бул телевидение тартып атат. Сиздердин сүйлөгөнүңүздөрдү дүйнө көрөт. Бүткүл Кыргызстан көрөт. Жакшылап басым жасап койсоңуздар жакшы болмок. Жаштарда чындыгында эле келечек бар экен деп бардык улуу муундар да түшүнүп калып калмак. Рахмат.